Assalamu alaikum tuğanlar. Bugün dağı video tartkanı ketip otam buyursa bizdin айылдан чыгып кетип азыр өткөндө барган поселок имени Мамонтова деген айылга кетип отам. Ошол жерден дагы үйлөр чыгып атат. Өткөндөгү 3 үйдүн 2 үйү сатылып кетти. Бирөөсү турат. Көргүлө малга жакын болгон адамдарга, мал чарбачылыкка жакын болгон адамга ошол үй 410 миң сомдук үй сонун болот. Ошол жарайт. Жакшы жерде жайлашкан. Бир көрүңүздөр. Көп адамдар ал видеону көрбөй жатат, себебини билбейм. Көрбөй жаткан себебин билбейм, бирок баягы 200 миңдик үйлөрдү сатылып кетти. Кече айтып кеткенмин, 200 миңдик үйлөрдүн 220 миң сатылып кетти. Биздин Таластын тургуну алып койду. Крутой Яр деген жерден. Мал чарбачылыкка жакын адам экен, буюрса аны куттуктап коюңуздар. Азыр ошол адамдын үйүнү дагы барып эмесини распискасын алганы кетип атам. Себеп ал өзү 5-6 күндүн ичинде келем деген акчасын которуп койгон. Ошол себеп азыр кетип атам. Анан жаңы башка үйлөрдү дагы тартканы кетип атам. Буюрса 2 дагы үй бар. Ошону тартып чыгарам. Тартып чыгарып баасын жазып коем. Бирок бунусуна эми номерин жазбайм. Себеп биздин боордашыбыз, биздин Кыргызстандын тургуну, жердешибиз 200 миңге алам деп үмүт кылып чалып эме кылса, ал үйдүн баасы биздин башка боордаштарыбыз баасын көтөрүп коюптур. Ошондон кийин үйдүн баасы алмашып калды. 250 миңден болуп 240 миңге содалашып алынды. Ошондой жолго барбаш үчүн, ошондой нерселер болбос үчүн эмне кылдык туугандар? Номерини комментарияда окудум. 100% адамдар номерин чыгарба деп жазды. Мен ошого бүгүн үйдүн ээлеринин номерин чыгарбай эле өзүм эле контроль кылганым жакшы. Тура деп эсептейм. Мени элдер колдоп койду, ошондой эле кылган жакшы экен. Мен ойлодум, өткөндөгү ишибиз бизге сабак болду десем, жок, биздин элибиз бир аз арасында ушундай, кандай десем, балким алар жаман адам эмес, жөн эле кандай десем эми бир аз акчасы көбүрөөк окшойт да, эми көтөрүп коюптур баасыны. Бирок албай койгон өзү. Ошого башка адам алып койду. Анан үмүт менен 200 миңге алам деген айла жок, 240 миңге алып койду ал үйдү. Мейли, ал эми иш өттү кетти. Ал кишиге дагы салам. Южный Сахалинден буюрса алып койушту. Анын документтери дагы буюрса бир 10-15 күн ичинде бүтөт. Азыр ошол айылга кетип барып атып, дагы бир 2 же 3 үйдү көрүп жазып видеого тартып чыгарам иншалла. Убактым жетсе, жетпесе 2 үй тартып чыгарам. Кимге жакса көрүңүздөр, ал жакта мал чарбачылыкка жарабайбы билбейм. Себеп мен өзүм ал үйдү көрө элекмин, барып көрөйүн. Жарабаса дагы жери кенен болуп, үй жакшы болсо, көчүп келип жашаганга ыңгайлуу шарттар болсо, адамдар ошондой үйдү дагы издеп жүрөбүз дейт, муктажбыз дейт. Дордойдун тегерегинде 10 жылдап квартирада жашап жүрөм. 3-4 комнатада 8 миң акча төлөйм. 10 миң доллар акча топтодум, бирок жердин баасы топтоого чейин 50 жолу көтөрүлүп кетти. Эми үй ала албайт экенмин деп ойлонуп жүрсөм, кыйналып сиздин YouTube каналыңыздан видеолорду көрүп сүйүндүм аябай дейт. Себеп 10 миң долларга мен бияктан үй дагы алсам болот экен, машина алсам дагы болот экен.
ошол акчага кошо мал жандыктагы 5-6 кой кылсам болот экен, иш тапсам болот экен деп сүйүнүп чалгандар бар. Ошого ошондой адамдар кандай десем бактылуу болушсун деп айтам. Ошол адамдарга чоң салам. Себеп алар муктаж болуп атат да. Муктаж болгон адамдарга негизи жардам бериш керек. Ошол мен мурунтан айтып келем. Бизден канчадаган Кыргызстанда муктаж болуп жүргөн адамдар бар. Жери жок, үй жок. Жер алам десе 15 000 экен. Гордойдун тегерегинде 4 соток жерди алам десем 25 000ге чыгып кетти. Кантип жашайм деп чалган адамдар бар. Мен азыр ошол адамдар үчүн барып видео тартып, ошол 10 000 $дун 30%-на үй алат экен. Ал эсеби боюнча 300-400 000ге чейин. Анан бир Жигули же бир Toyota'ны алат экен эски 200 000-дик. Анан калганына бул жерде керектүү нерселерини, мал жандыктарын алып жашасам кенен эле болот экен деп балдарын мектепке киргизип, бала бакчага киргизгенге болот экен деп ошондой мага чалып өзүнүн эсептерин чыгарган адам суранды эле. Ошол үйдү барып видеого тартып, бирок ал видео YouTube'га чыкпайт, себеби ал адам кандай десем зайнит кылып койду да. Ошон үчүн ал жол киресин төлөдү. Ошон үчүн ортодо дагы убактым бар. Бир же эки үйдү видеого тартып дагы чыгар бергенге жол алып кетип атам азыр. Туугандар, сиздер үчүн кызматтамын. Эгерде дагы бир жолу кайталап кетейин, сиздерге ошол сиз издеп аткан сайттан үйлөр көрүнүп калса, жактырып калсаңыздар, Авитодон менин жашаган жеримден 100 километрге чейин болсо, 150 километрге чейин болсо, мен барып видеого тартып келе берем. Бирок ошол мен кызмат акымды албетте келишим түрдө километражын эсептеп, бир эмесин эсептеп, келишим түрдө биз эме кылсак болот, келишип алсак болот. Ошол достор, азырынча мен малды кайтарып келдим. Бүгүн дагы биздин туугандар келип кетти. Новосибирскиден Чыңгыз деген жигит келип кетти. Ал жигит атасынын буйругу менен келген экен. Өзүнүн калоосу менен дагы келген экен. Көптөн бери ушул жерге келе албай, иштери көп болуп, иштер менен байланып, эч жолго чыга албай, бүгүн эрте менен саат 6-да кирип келишиптир. Мен абай кубандым. Алар үчүн көрсөттүм, кээ-бирки варианттарды көрүштү. Буйрса, балким алардын дагы эмеси кандай десем, кыялдары ишке ашат. Буйрса. Ошол достор, жолдо кетип атса керек азыр кайра үйүнө. Чыңгызга салам. Жанда досуна дагы салам. Досу экинчи жолу келип кетип аткан болчу. Бирок мен аны атыны унутуп калыпмын. Досум, кечиресиз. Эмне болсо дагы мага конок аябай көп келет. Аттарын унутуп калам. Же сизден сураган эмесмин ат жөнүңүздү. Мына достор, мына жерде бирөө жылкы кармайт. Мына менин айылымдан бир 15 километр алыстыкта жылкы бар. Ошол жылкыларды бир 50 баш кармайт экен. 50 баштай жылкысы бар. Сонун сулуу. Мен атка түшүнбөсөм дагы сонун сулуу деп коем, себеп кандай болсо дагы ат өзүнчө бир кооз экен да. Көрүңүздөр, мынтип булар кулундар экен, мыналар кулун экен. Достор, мына чапкандарды карайсыздарбы? Бул эмне үчүн бунун дүмүн кесип койгон? Достор, ошону мага айткыла, кыскартып койгон. Эмне үчүн? Эмне себептен? Эмне себептен кескен? Тиги чейин карасаңыздар. Охо. Кулундар өзүнчө кооз го. Мынакей мындай кылайынчы. Кана ким атка түшүнөт? Атка түшүнгөн адамдар кайсы бири сонун экен? Кайсы бири бизде жакшы кетет? Кайсы бири бизде нормальный акчага кетет деп айтышат го. Бунун нормальный акчага кетет деп
ненормальный акчага кеткени кайсы, ошону дагы бир айтып көрүңүздөрчү мага. Мен атка түшүнбөйм, чындап айтсам. Кайсы ат жакшы экен? Комментарияга жазыңыздар. Достор. Достор. Мага дагы ушундай бир сонун ат насип кылса, алып коем. Анан бияка туугандар келгендер бүт бардык ат миништи билет экен. Мен эле чекеде жүргөн адам экен. Бирок мага үйрөтөм деген Исмаилов Данияр байке өмүрү бою ат менен жүргөнмүн дейт, атка түшүнөм дейт. Анан Карабалталык Жергеталда көчүп келген Өмүрбек деген бала үйлүү болгон. Ал бала дагы буюрса эме кылат экен, ат чабат экен. Өзүнүн ошол Карабалтада белгилүү балдардан экен. Баягы оюн улак чабат экен да, кыскасы. Ал дагы ат жиндисимин деген. Кыскасы бардык ат жиндиси экен да бизде. Ошолор көчүп келген, үй алган, көчүп келет апрелде. Алар албетте мага жакшы бир сунуштаган атты алып беришсе, мен өзүм сатып алам албетте. Дагы азыр туура эмес түшүнгөндөр, Даниярга ат дагы алып берет экен деп эме кылышат да азыр. Жаман башкача ойлойм. Мен өзүм сатып алам, алар мага тандап беришет албетте. Нурлан деген досум Новосибирскиден, ал дагы түшүнөм дейт. Досум, мен кылып берем да, мен көрүп берем да деп айткан. Ошол досум буюрса дагы топтолушуп, биригишип ушундай жерлерге келип, бир жакшы атты таап минип алам буюрса. Үйрөтөт, кандай кылыш керек, кандай айдаш керек. Ошол достор. Анан дагы Кара Сууда бир досум бар, Бакыт деген. Бакыт досум дагы жаман эмесинде ойду айткан эмесмин. Дагы бая ат жиндиси дегенде жаман көрбөгүлө, ат жиндиси деген түшүнөсүздөр да, жакшы көрүп айтып атам да. Бакыт деген досум дагы ат жиндиси экен. Ал дагы мага анча-мынча жардам берип турат онлайн. Мына ат сонун экен досум, мынаны алып кой депчи. Буюрса. Ошол адамга дагы салам, бүтүн Кыргызстанга салам, толугу менен жалпы Кыргызстанга салам. Макул достор, мен дагы бираз жолго карап кетейин. Жолубуз момундай, районго кетип аткан жол ушундай. Буюрса, мен дагы жолго карап кетейин. Районго жетейин деп калдым. Сиздерге салам. Бүгүн видеону күтүңүздөр. Шашпай видеолорду таратып коюңуздар, рейтингди көтөрөйүк. Себеп көптөн бери үйлөрдү видеолорду тартпай чыкпай жүрсөм, рейтинг түшүп кетет экен. YouTube баягы эмеси менен эме кылып коет экен. YouTube мен үчүн маанилүү, себеп көп нерселерди YouTube менен бүтүрөт экенмин. Өзүмдүн ишимди дагы, анан баягындай бирөөлөрдүн ишини дагы ошол YouTube аркылуу бүтүрөт экенмин. Ошон үчүн достор, сиздердин кандай десем, бир сураныч, лайк басып, лайкты дагы көрүп бүткөндөн кийин же ортодо, видеонун ортосуна келип лайкты бассаңыздар эсепке кирет. Жакты деген кнопкасына басканыңар ортосуда келгенде эсепке кирет. Башында көрбөй туруп эле, Даниярдын видеосу чыгыптыр деп эле басып койсоңуздар, ал эсепке кирбейт экен. Ал лайктын эсеби акча эмес. Мен ушул 4 жылдан бери YouTube каналыма 4 жыл болуптур. $11 акча топтоптур. $11 монетизация болуп. Аны дагы бияктан алыш мүмкүн эмес. Россияда бербейт. Россияга тыюу салган. Баягы санкция болуп. Ошондуктан $11 эле 4 жылда. YouTube'дагылар акча топтобойт. YouTube'дагылар көп өзүнүн ишини бүтүрүп алат. Мен эми ушул иштеримди буюрса, анан сиздерге 90% сиздер үчүн кызматтамын YouTube аркылуу. Ошого группаларыңыз болсо, группаларга бир аз жиберип коюңуздар менин видеолорумду. Анан менин аябай көп көрөрмандарым, 45% көрөрмандарым жашы 37ден 60ка чейин көрөт экен. Жашы 37ден баштап
o 60 чейин 60 жашка чейин көргөндөр 45% экен да, калганы бөлүнгөн ушинтип. Анан аял киши көргөндөр 20% экен, калган эркек кишилер экен. Ошого статистиканы да көрүп турам. Кыргызстандан туруп көрөрмандарым 50% экен, Өзбекстандан көрөрмандарым 15% экен, калганы Россия, Тажикстан, Америка, Европа, Кытай, Кытайдан да көрөт экен. Билбейм, ушундай жазып турат. Бирок процент аз, кичинекей эле 1%. Южный Кореядан көргөндөр бар экен, Южный Америкадан көргөндөр бар экен. Ошого ошонтип бөлүнөт экен да меники. Меники эле эмес, бүтүн бардыгы YouTube иштеткендер. Ошого айтып кететим, баарыңыздарга чоң рахмат. Сиздерге салам. Ким кандай эме болсо, баягы башында айтып кеттим эле, үй жагып калды. Чалыңыздар, мен ошого карап убактымды таап барып келем. Келишим түрдө сүйлөшүп алабыз.